Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен башталган Жашыл Мурас бакы отургузуу кампаниясы республика боюнча кызуу уланууда. Бул жалпы улуттук өнөктүккө Кумтөр Голд Компани дагы активдүү катышууда. Бир ай ичинде кумтөрчүлөр билим берүү мекемелерине 2000дей көчөт отургузганы турат. Кумтөр Голд Компанинин кызматкерлери алгач Мукаш Абдраев музыкалык мектеп-интернатына барышты. Садыр Кожоевич баштаган инициативаны биз да колдойлу деп чечтик. Ар бир бала өзүнүн өмүрүндө бак тигип кетсе, ошол бул жалаң мектепте эмес, колледждерде, университетте колдосо, ошо жылга келген 1-класска, 1-курска келген студенттер болобу, окуучулар ушулар энтасын менен, демилгеси менен, жардамы менен жоктун бир көчөт отургузуп койсо, ошондо бир эстеликте калчу нерсе болот. Ишембиликтен соң Теңиз Бөлтүрүк мектептин ичин кыдырып көрүп, 60 жылдык тарыхы бар айтылуу бул окуу жайдын ремонт иштерине көмөктөшөрүн билдирди. Мындан тышкары Абдраевчылар Кумтөрдүн көмөгү менен жаңы музыкалык аспаптарга да ээ болгону турушат. Кумтөрчүлөрдүн кийинки ишембилик сапары Алтын түйүн өспүрүмдөрдүн инженердик техникалык академиясында уланды. Компаниянын экология бөлүмүнүн кызматкерлери окуучуларга көчөттү туура отургузууну, туура сугарууну да үйрөтүштү. Кумтөр Алтын түйүндүн дагы материалдык техникалык базасын чыңдоого көмөктөшөт.